Кытайлык кен чалгындоочулар Алыскы Маргун айылынан мунай чыгаарын изилдеди. Нефтинин кору канча көлөмдө экендиги азырынча тактала элек. Мындай табылга айыл тургундары үчүн да жагымдуу жаңылык болду. Кен ишке кирсе, жергиликтүү тургундар да жумуш менен камсыз болушат. 14-жылы ушул эле жылы июнь айында башталган изилдөө. Анан эми уже ошол точкаларды табышып, анан точно ал жерде нефти бар экенин булар аныкташып, анан эми ушу бурит этишке башталганыга где-то уже 15 күн болуп калды. Жергиликтүү бийликтин берген маалыматтарына таянсак, Кыргыз нефтегаз Лейлек жергесинен 18 000 тоннага чейин нефтинин чийки заттарын өндүрүп алат. Тилекке каршы акыркы жылдары бул көрсөткүч 6 000 тоннага чейин азайып кеткен. Лейлек районунун Кулунду, Жаңы жер, Бешкент, Маргун айыл аймагында 2009 жылдан бери мунайдын чийки заттары өндүрүлөт. Ал үчүн Кыргыз нефтегаз айыл чарба багытындагы 4436 гектар жерге лицензия алышкан. Бирок ага карабастан аталган ишкана жергиликтүү айыл аймактары менен өз ара келишим түзгөн эмес. Кай жерден нефт өндүрөт, кай жерге скважиналарын орнотот, ошол долбоорлордун негизинде келип айыл өкмөттөрү менен ижара келишим түзүш керек эле дагы. Ошол иштей турган жерлерге жана айыл чарба жоготууларына, анан упушный выгодаларды төлөп туруп, анан ошолордон кийин анан иш алып барыш керек эле. Тилекке каршы бул документтер түзүлгөн эмес. 5 жылдан бери Кыргыз нефтегаз менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы бул мамилеге чекит коюлбай келет. Учурда эки тараптын кимисиники туура экендигин укук коргоо органдары териштирүүдө. 2009 жылдан бери Лейлек району салык инспекциясынын койгон салык өлчөмү боюнча жакын 3 миллионго сомго жакын коюлган салык. Бул жетекчиликке чейин жеткен Кыргыз нефт акционер коомунун жетекчилигине канча жолу чогулуштар, жыйындар өткөрүлгөнгө карабастан бул азыркы күнгө чейин ачык бойдон калууда. Тажикстан менен чектешкен Лейлек районунун ылдык аймагында 100дөн ашуун мунай соруу жабдуулар бар экендигин эске алсак, толук чалгындоо иштери аяктай элек. Бул аймакта жаратылыш газынын кору көп болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Адылбек Акматов, Рысбек Мазеит уулу, Коомдук 1 канал, Лейлек району.